Жалал Абад Кемпир Абадты коргоо кыймылы түзүлдү эле. Ошонун алкагында бир топ биздин жарандарды үйүнө тинтүү жүргүзүп кармаптыр. Алардын арасында Эрлан Бекчуроев, Перизат Суранова, Айданбек Акматов жана башка бир топ жарандар бар экен. Кичине жайыраак айдайсың. Анан мен азыр Эрлан Бекчуроевка барып, алабалын билейин деп чыгып баратсам, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери чалды, шүгүр эле сүйлөштүк. Келатасыңарбы десем, же барайынбы десем, мен эми азыр орто жолдо туруп калдым. Бул жол менен ТЭЦтин аралыгында туруп калдым эле, анда келе бересизби деди. Ошо менен мен азыр Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө Эрлан Бекчуроевка жетпестен киргени турам. Паспортум жанымда. Эмне себептен, кандай, эмненин негизинде ички иштер бөлүмүндө суроолорго жооп бере турганымды азырынча мен билбейм. Азыр ошол жака баратам. Эч кандай мыйзам бузуу жасабаганымды билем. Жана Кемпир Абадтын алкагында болсо так жооп бере турган суроолорго даяр экенимди билдирем. Жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев жана башка ички иштер министрлигинин ички иштер министри Уланбек Ниязбеков баш болуп, мыйзамсыз жана басым менен коркутам десе өтө жаңылышкан болушат. Бир нерсени эскертип коеюн. Менин ден соолугум өтө начар болгону менен эрким өтө күчтүү. Ошондуктан мындай маселеде кылчактаганга болбойт. Демек ийгилик, мен азыр кирген атам.